Уста бирөөнүн чала таштап кеткен ишин алып бүтүрүү өтө кыйын. Андан көрө башка үйдү башынан баштаганың жакшы. Устат: балам, мен сага андан да кыйын ишти айтайынбы? Бирөөнүн чала тарбияланып ташталган баласын тарбиялоо сен сүйлөнүп жаткан үйүңдөн 3 миллион эсе кыйыныраак. Бала эч качан сен каалагандай болбойт. Бала сен тарбиялагандай болот. Өз балаңдын тарбиясынын жоопкерчилигин өз мойнуңа ал. Ошондо баары жакшы болот. Балдар жазгыла элек актай баракка окшош. Ак кагазда сенин гана жазгандарың көрүнөт. Балдар бош турган эгин талаасына окшош. Эмнен эксең ошону оросуң. Эч качан бош турган жерге картошка эгип, ордуна буудай жыйнабайсың. Сенин ордуңа бирөө уста, директор, инженер, механик, грузчик, таксист боло алат. Бирок сенин ордуңа эч ким эч качан ата, апа болуп бере албайт. Ушуларды унутпа, балам. Идрис Айтбаев. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга подписка кылып, жакын адамыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздан мындан арыда өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.